Кочкор районуна караштуу Акжар айылындагы алгачкы Акжар орто мектеби 2015 жылы 4 ай ичинде мамлекеттин каржылоосу менен Имаратстрой компаниясы аркылуу замандын талабына ылайык 275 орунду 2 кабаттуу мектеп спорт залы менен салынып ишке берилген. 2022 жылы 27 сентябрынан бери Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамынын Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарды филиалдарды мамлекетке каттоо жөнүндө мыйзамынын Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын 2022 жылдын 12 сентябрындагы номер 18 чечиминин негизинде Нарын облусундагы Кочкор районунун Кумдөбө айыл аймагына караштуу Акжар айылындагы Акжар орто мектебине белгилүү ишмер Имаратстрой компаниясынын жетекчиси Иманалиев Бейшенбек Султановичтин ысымы ыйгарылды. Мектебибизде 13 класс кабинеттери, 2 лабораториялык кабинет, мугалимдер үчүн усулкана, замандын талабына ылайык электрондук китепкана, балдар тамак ичүүчү ашканасы жана спорт залы жайгашкан. Бүгүнкү күндө мектебибизде 40 мугалим, 14 кичи кызматкерлери эмгектенишип, 460 окуучу окуп, билимин алышууда. Бейшенбек Иманалиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебинде тажрыйбасы мол, мыкты педагогдор окуучуларга таалим тарбиясын, билимин берип келишүүдө. Окуучуларыбыз олимпиадаларда дайыма 1, 2, 3 орунга чыгып, райондук, областтык, республикалык турларында өзлөрүнүн мыктылыгын көрсөтүп келишет. Баса белгилеп айта кетсем, 2020-2021 окуу жылында окуучубуз Асанбеков Эмир республикалык олимпиадага информатика сабагынан катышып, 3 орунга ээ болгон. 2021 жылдары кыргыз тили сабагынан Жаркынбек кызы Элиза, орус тили сабагынан Сыдыгалиева Сезим областтык олимпиадага катышып, 3 орунду камсыздай алышкан. Жогорку республикалык тесттен окуучубуз Асанбеков Эмир 206 балл алса, Жаркынбек кызы Элиза 198 балл алып, ал эми Макилова Кундуз 203 балл алышып, мектебибиздин ийгилигине өз салымдарын кошо алышты. 2022-2023 окуу жылы жогорку республикалык тестирлөөдө мектебибиздин көрсөткүчү 64% түзө алды. Бейшенбек Иманалиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде жалпы 6 усулдук бирикме иш алып барып келет. Билим башаты башталгыч классы дегендей, башталгыч класстардын мугалимдери окуу керемет долбоорунун алкагында байма-бай сабактарын өтүшүп, класстан тышкаркы иш-чаралар болгон изилдөө долбоору, ата-энелер чогулуштары, математикалык чемпионаттар, китеп куржуну үй-бүлөлүк эстафетасы, үй-бүлөлүк окуу клубу, окуу жана эсеп лагерлери биздин мектепте кызуу жүргүзүлүүдө. ЮСАИД тарабынан окуучуларга жомок китептер берилип, азыркы учурда башталгыч класстын окуучуларынын китеп окууга болгон кызыгуусу артууда. Ал эми кыргыз тили, орус тили, англис тили, математика, химия, биология, тарых, география сабактарында мугалимдерибиз замандын талабына ылайык маалыматтык техникалык каражаттарды, заманбап тиркемелерди, көрсөтмө куралдарды, интерактивдүү доскаларды, STEM программасын колдонуу менен окуучулардын дүйнө таанымын ачып, функционалдык сабаттуулугун өстүрүү үчүн тынымсыз иш-аракеттин үстүндө иш алып барып жатышат. Мектебибизде англис тилине болгон кызыгуу артып, тынчтык корпусу менен кызматташып, азыркы учурда волонтер Америкадан келген Йен Фернандес англис тилине кызыккан окуучулар менен кызуу иш алып барууда. Окуучуларыбыз англис тилин өз алдынча эркин сүйлөөгө, эркин баарлаша алууга үйрөнүшүүдө. Келечек үчүн билим берүү долбоору алкагында мугалимдердин компьютердик сабаттуулугун арттыруу максатында мектепте жума сайын мугалимдер үчүн сабак өтүлүп келет. Жыл сайын окуучуларыбызды, мугалимдерди
деги эле айыл элин китеп окууга чакыруу максатында бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында Китепкөй улут аталышындагы Айтулуу Нуржигит Кадырбеков, Мамбетасан Исанов агайларыбыздын коштоосу менен мектебибизде семинарлар уюштурулуп келүүдө. Айылыбызда окуучуларыбыз үчүн да баардык шарты менен салынган Иманаалы атындагы спорт комплекси иштеп, ал жактан спортко кызыккан окуучуларыбыз күрөш, бокс боюнча мелдештерге катышып, мектептин айылыбыздын намысын коргоп келишүүдө. Алсак 2022 жылдын Кыргызстандын жана СССРдин бокс боюнча чемпиону Курявкого арналган мелдеште окуучуларыбыз Жаркынбек уулу Алихан жана Асиев Актан 1-2 орундарды камсыздай алышкан. Мектебибизде комуз, вокал, сүрөт жана бий, волейбол боюнча ийримдер иш алып барып келет. Бейшенбек Иманалиев фонд тарабынан комуз ийримине мыкты сапаттагы комуздар сатып алынып келинди. Азыркы учурда комузчуга кызыккан окуучуларыбыздын кызыгуусу артып көбөйүүдө. Класстан тышкаркы иш-чараларга да активдүү катышып, өз мыктылыгын көргөзүп келишет. Алсак 2019 жылы Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган иш-чарада Кочкор райондук мектептер арасында өткөрүлгөн конкурста Турдакун Усубалиевдин өмүрү жолунан алынган мыкты сценарий көргөзүп, мугалимдер жамааты гран-прини жеңип, Алматы шаарына жолдомо алып, 3 күн эс алып келе алышты. Ал эми жыл мугалими 2019 конкурсунда мектебибиздин башталгыч классынын мугалими Бекбоева Жазгүл Жумабековна гран-прини жеңип, Нарын областына жолдомо алып, ал жактан 3-чү орунду камсыздай алды. 2022-2023 жылы Санарип мугалим академиясы уюштурган 3 айлык окууда информатика мугалими Мамбеталиева Мира Дубайга жолдомо утуп алса, башталгыч классынын мугалими Садыбакасова Венера Ташкентке жолдомо утуп алып, 10 күндүк эс алууга барып, эс алып келишти. Окуучуларыбыз Достук шаңы эл аралык жаш таланттар конкурсуна катышып, вокал боюнча 1-чи орунду камсыз кылган болсо, окуучубуз Жаркынбек кызы Асема областтык турга жолдомо алып, ал жактан 2-чи орунга ээ боло алды. Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу жаш таланттар конкурсунда биздин бийчилерибиз Асел бийчилер тобу да кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болуп, Манас эпосунан үзүндүнү 3 тилде айта билген окуучубуз Жетимишева Нуркамила 2-чи орунду камсыздай алды. Волейбол боюнча эркек балдар жана кыздар арасында топ түзүлүп, райондо өтүлгөн мелдештерге арасында активдүү катышып, дайым 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып келишүүдө. Мектеп Бейшенбек Иманалиев ысымын алгандан бери Бейшенбек Иманалиев атындагы фонду менен тыгыз иш алып барып келет. 2022-2023 окуу жылында бул фонд мектепке 1 миллион сомдон ашык демөөрчүлүк көрсөтө алды. Мектептин залы заманбап стендтер менен жасалгаланып, жарык лампалары алмаштырылды. Ашканага керектүү идиштер толукталып берилди. Мектептин от жагуу системасында ремонт иштери жүргүзүлдү. Фонд тарабынан дагы да Асел бийчилер тобуна формалар алынса, комуз ийрими комуздар менен толукталды. Ар кандай конкурстарга демөөрчүлүгүн көрсөтүп, химия, биология, география, математика предметтеринин мугалимдерине көрсөтмө куралдарды, лабораториялык идиштерди алып берди. Мектептин тегерегин жашылдандыруу максатында кара топурак калдыртып, терек, арча көчөттөрү отургузулду. Жыл сайын алдыңкы мугалимдерге, бүтүрүүчүлөргө Бейшенбек Иманалиев атындагы фонд тарабынан 3000 сомдон 5000 сомго чейинки стипендия берилип келет. Ошондой эле Дүйшөналиев Мукай атындагы башталгыч класс кабинетине жана Нааматов Мукаш атындагы тарых кабинетине кабинет ээлери тарабынан проектор, компьютерлер орнотулду.
бир жаңы авторлук кабинетке Оморова Калича эжейдин ысымы берилип, кабинет ээлери заманбап инвентарлар, көрсөтмө куралдар менен камсыздап келүүдө. Ал эми мектептин залына Баян Арунова эжекебиздин Данияр Иманалиев демөөрчүлүгү менен 6 санар видео камера орнотулду. Ошондой эле келечек үчүн билим берүү долбоору аркылуу мектебибизге 21 компьютер, 6 проектор, 1 принтер, 15 стол отургучу менен келип, азыркы учурда класс кабинеттерге орнотулуп, ар бир мугалим кызыгуу менен колдонуп иш алып барышууда. USAID уюму менен биргеликте окуучуларга ысык тамак берилип, 175 түп алмабак тегилип өсүп жаткан учуру. Күн сайын мамлекет тарабынан жана ата-энелердин каржылоосу менен башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак берилип келет. Ал эми тарбия иштерине токтолсок, ар дайым мектепте даталуу майрамдарга карата класстан тышкаркы иш-чаралар өткөрүлүп, Гапыр Мадаминовдун демилгеси менен жерлерде уюштурулуп жаткан ата-энелер мектеби да биздин мектепте кызуу ишин жүргүзүүдө. Президентибиздин чыккан жарлыгына ылайык улуттук нарк улуттун жүзү аталышындагы айылдын калктын тейлөө кызматкерлери, жалпы мектеп жамааты жана айылдын маданият кызматкерлери менен биргелешип, чоң масштабтагы Нооруз майрамына карата майрамдык концерт семинар уюштура алдык. Семинарга райондук билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөрү, Кумдөбө айыл өкмөтүбүздүн кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары келип катышып, жакшы ойлорун билдирип, ыраазы болуп кайтышты. Билимдүүнүн белгиси билгенин келет бергиси, акылдуунун белгиси акылын келет бергиси деп мектебибизде билим кенине толуп, мыкты окуучулар чыгып, мугалимдерибиз чыгармачылык менен иштөөсүн дагы да уланта беришмекчи. Бейшенбек Иманалиев атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик университети менен кызматташып келүүдө. Жыл сайын 9-10-11 класстын окуучулары университетке барып, ал жактын окутуу процесстери менен таанышып, десипке багыт алуу максатында университеттин мугалимдери менен баарлашып, жолугушуп турушат. Нова билим берүү борбору менен да тыгыз иш алып барылып, окуучуларды жогорку республикалык тестирлөөгө даярдоодо STEM, PISA боюнча семинар тренингтерди өтүп беришүүдө. Жыл сайын 9-10-11 класстын бүтүрүүчүлөрү жогорку кеңешке саякатка барып, депутаттарыбыз менен жолугушуп, баарлашып келишүүдө. Мыкты алдыңкы окуучулар менен жыл сайын жолугуу кечеси өткөрүлүп, алар окуучуларга кесипке багыт алуу максатында кызыктуу суроолоруна жооп беришип, тегерек стол уюштурулуп турат. Уккун мени кыргыз элим, кинди каным тамган жерим ай, мана сөңдү жигиттерим, сулуу кыздай келиндерим, келе жаткан Нооруз менен